оттун темасында бир нерсени айтып коеюн дедим. Адамдын ачуусу өтө тез келген учурда өрт сыяктуу болуп калат, Шайтан оттон жаратылган. Биринчи адамдын ачуусу келе турган болсо, ал не кылыш керек? Турган болсо отуруш керек, отурган болсо жатыш керек. Пайгамбарыбыз айтып атат, эгерде жатканда дагы ачуусу кетпесе, тарабаса, анда чыгып кетиш керек. Ошо имараттын ичинде, мечиттин ичинде, квартиранын ичинде айтат чыгып кетиш керек. Чыгып кетиш керек, ошондо кутулат. Ошондо дагы болсо ачуусу кеткени, ачуусу тарабаса, не кылыш керек ал? Ал шайтан оттон жаратылган, отту суу өчүрөт, ал даарат алсын дейт да. Даарат алыш керек. Тарыхта өрткө, отко сыйынгандар өтө көп. Отпарастар азыр дагы бар. Неге сыйнат десеңиз, бул эч нерсеге карабайт да, күйгүзүп кете берет. Эң азаптуу өлүм өрттө күйүп өлүш да. Мындан өткөн азап жок. Мындан өткөн азап жок. Ошондуктан чыгып кетиш керек. Бүгүн ызычуулар көп. Эркек келет, аялы урушат, эркек акырын чыгып кетет да. Ошол чыныгы эркек. Аял сиз түшүнүшүңүз керек, ал чыгып кетсе көчөгө, демек сиз чыныгы эркек менен жашап атасыз. Талашып, үйдө ызычы кылып отурса, ал подружка.